Апта башында коронавируска байланыштуу тынчсыздануудан улам АКШнын 5 ири технология компаниясы фондулук биржада 238 миллиард доллардан ашык жоготууга учурады. Вирус Кытайдан башка өлкөлөргө да жайылгандыктан Apple, Facebook, Amazon, Microsoft жана Google'дын Alphabet компаниясынын базардагы жалпы баалары кескин түшүп кетти. АКШдагы иликтөө көрсөткөндөй, Tesla Model X унаасынын айдоочусунун өлүмүнө өзү жүргөн унааны ал башкарып баратканда автопилоттук системага ашыкча ишенгендиги себеп болгон. Тергөөчүлөрдүн айтымында 2018 март айында Калифорнияда унаа кырсыкка учураганда ал видео оюнга алаксып кеткен. Үй жаныбарларына тамак берүүчү каражаттын ээлери система бир апта бою иштебей калып, алардын үй жаныбарлары ачка калышканын айтышты. Petnet аттуу каражаттын ээлери алыстан туруп смартфонундагы тиркеме аркылуу үй жаныбарларына тамак аш берип тура алат. Аталган компания Twitter аркылуу түзүлгөн система үзгүлтүккө учураганын билдирген. Учурда Smart Feeders каражаты кайрадан иштей баштаптыр. Өзү башкарылуучу робот китепканачы менен керектүү китебиңизди издөөгө кандай карайсыз? Around B аттуу роботу сизге керектүү болгон китептерди таап, алып келип да бере алат. Өкүнүчтүүсү, робот жогорку текшелерде турган китептерге жете албайт экен.